Бизди угуп көрүп жаткандардын баарына салам. Биз үгүттөрдүн сериясын баштоодобуз. Бул Айыктыруу мектеби аттуу библиялык окутуу болот. Мен бүгүн баарыңар менен талкуулагым келген биринчи сабак Кудуреттүү Кудай деп аталат. Баардыгы сен өзүңө Кудайды кандай сүрөттөп алганыңа, Кудайды кандай элестеткениңе жана кандай Кудайга ишенип алганыңа жараша болот. Иса Теңирге ишенип жана аны бир эле ысым менен атап, бир эле Кудайдын сөзүн окуса болот. Бирок ар башка адамдардын эсинде ар башка Иса болушу мүмкүн. Иса жөнүндө аябай диний элестетүүлөр бар. Ал Иса чиркөөлөрдөгү сүрөттөрдө тартылгандай, дагы деле айкаш-чыгачта ыйланып турган, которые сегодня находятся во многих храмах, это Иисус, который колунан эч нерсе келбеген Кудайды көрсөткөн Иса катары элестетилет. очень Ал Иса аябай сандыраак, өзүнө боор оорудан башка сезимдерди чакырта албайт. радости не вызывающий. Бирок кереметтерди жасап, кудуреттүү Кудайды көрсөтүп келе жаткан ыйык жазуудагы Иса бар. Писание продолжает являть всемогущего Бога. Бүгүн мен ыйык жазууга кайрылып, кереметтерди жасай алган жана жасап келе жаткан Кудай жөнүндө талкуулагым келет. Продолжает творить чудеса. Чыгуу китеби 15:26. 6 стих. Кудай мындай дейт: Эгер силер Кудайдын үнүн кунт коюп уксаңар, жана ага жагымдуу кылсаңар, Угодно ему, эгер анын буйруктарына баш ийсеңер жана эрежелерин тутсаңар, то я не мен мысырлыктарга жиберген азаптардын бирөөсүн да силерге жибербейм. Анткени мен силерди айыктыруучу Кудаймын. который исцеляет вас. Менин жолум болуп, мен 17 жашымда биринчи жолу Кудай жөнүндө Первый уккам. раз услышал о Боге. Но это был не Бог, о котором слышит большинство Бирок людей. ал адамдардын көбүнчөсү уккандай колунан эч нерсе келбеген, өзүнө жөн эле сандырактык жана акылсыздык менен баш ийүүнү талап кылган адамдардын жашоосунда эч нерсе өзгөртө албаган Кудай эмес болчу. Ал бул жерде жазылгандай айыктыруучу, күчтүү, кудуреттүү Кудай болчу. Я пришел к Богу Мен Кудайды кабыл сначала, алганда, и я анын кандай Кудай экенин түшүнүп келгем. почему Анткени мен кабыл алганга чейин мага Иса жөнүндө жакшы кабар айтылган. мне проповедовали Евангелие Иисуса Христа. Бирок ал жөн гана сөздөр эмес болчу. Это были Кереметтерди жасаган Кудай жизни людей. кирип келүүсү менен тагдыры толук өзгөрүлгөн адамдардын жашоо үлгүлөрү болчу. Жизнь ворвался Бог, творящий чудеса. 17 жашымда биринчи жолу жакшы кабарды апамдын сөздөрүнөн уккам. Это были слова. Анда мен, ооба, бул жөн гана жаңы агым да. Ну, новое веяние, Азыр жыйынга баруу, церковь, Кудайдын сөзүн окуу, молиться. кайсыл бир Кудайга сыйынуу сыяктуу мода бар эмеспи деп ойлоп койгом. Меня это вообще никак не касалось. Апамдын биринчи үгүттөрүн укканымда алар мага эч таасири тийгизген эмес. Анын бул ишеними тууралуу укканда биринчи эле апам азыр көбөйүп кеткен секталардын бирөөсүнө барып алган турбайбы деп ойлоп койгом. Много развелось вокруг. Эң кызыктуусу, мындан бир нече аптадан кийин эле апам ишенген Кудай бул кереметтерди жасаган чыныгы Кудай экенин түшүнө баштадым. Верит моя мать, это Бог реальный и Бог, совершающий невероятные чудеса. Апам Исага келгенине чейин мен аны таанып биле баштаганыман тарта оорулуу адам болчу. Она была больным человеком. Ашказаны, боору менен байланыштуу көп көйгөйлөрү бар болчу. Ал дарыланып көргөн, ага көптөгөн операцияларды жасашкан. Себя молодым парнем Эсимде, бала чагыман тарта эле апам жыл сайын ооруканага жатып калчу. Мен ага барып, менин боорумду оорутуп, эмне деген дарылоо түрлөрүн өтүп жатканын мага айтып берчү. она рассказывала о том, какие процедуры она проходит в данный момент. Ошентип, дарыланбас дарты болгону үчүн ал жыл сайын ооруканага жатчу. Проблемы с печенью, и это были неизлечимые болезни. Билесиңерби, ал христиандык жыйынга бара баштаган кыска мөөнөттүн ичинде керемет келди. Как она стала ходить в христианскую, евангельскую церковь, произошло чудо.
Бир күнү ал жалтыраган көздөрү менен Кудай мени эң сонун жол аркылуу айыктырды деп айтып келди. Ошол күндөн тарта анын жалтыраган көздөрү эч өзгөрүлгөн жок. Ошондон тарта анын бактылуу жүз эч өзгөргөн жок. Ал аны айыктырган Кудайдан ырахат алып жашап калды. Мен үчүн бул укмуштуу керемет болду. Он исцелил ее. И это было для меня что-то невероятное, это было чудо. Я понимал, что Апам өмүр бою ооруларынан азап тартып келген. Ага эч ким жардам бере алган эмес. Ал мүлкүнүн баарын дарылоого сарптаган аял болчу. Бирок бир да дарыгер жардам бере алган эмес. помочь. Я задумывался. Мага апам айтып берген Кудай жөнүндө, анын жасап аткан иштери тууралуу ойлоно баштадым. Апама медициналык жолдор менен эч ким жардам бере албаганын, өзүн өзү ишендирүү менен да айыга албаарын түшүндүм. От самовнушения. Никто из людей не мог бы помочь ей чисто с медицинской позиции. Бул табияттан тышкары бир нерсе болчу. Но меня добило, скажем так, Жакшы кабарды толуктап, Кудай мага үнүн жеткире алгандагыдай дагы бир окуя болгон. Когда я уже начал говорить, что я буду верить в такого Бога, когда однажды я увидел, что случилось с моим отцом. Отец мой Менин атам курулушта иштеген адам болду. на стройке. В один прекрасный момент, когда я Менин бала чагымда атам жумушунан өндүрүштүк жаракат алган. травма, Атам айткандай, үстүдөн бутуна бир танык айнек кулап түшүп, сол бутун катуу кокустаган. ему на ногу и очень Таманы аябай жабыркап, болела ногу. И дарыгерлерде кандай жардам көрсөтүү тууралуу чоң суроо жаралган. до такой степени сильно, что перед ним или перед врачами стоял вопрос, что делать для того, чтобы помочь тому человеку, когда он попал в больницу после этой травмы. Они ему сразу практически хотели Алар бычыраган таманды көргөндө ампутация кылып салууну да ойлонушкан. Это месиво, но они не могли собрать до конца его кости. И случилось непоправимое после первой операции. Я так понимаю, Биринчи операциясында ага бутуна инфекция киргизип алышып, как это произошло. Он заболел таким заболеванием. атам остеомиелит оорусу менен ооруп калды. Бул балекет оору тууралуу көп түшүнүгүм жок. Бирок кыскача айтканда, атамдын бутундагы сөөгөктөрдү тууралап чогултушса дагы, анын сөөгөктөрү чирий берген. Бутунун ичинде сөөгөктү талкалоочу процесс болуп жаткан. Продолжало гнить. Вроде бы зашили, вроде бы собрали косточки в кучку, но внутри происходил какой-то процесс, который разрушал кость изнутри. И его кость продолжала гнить. 12 жылдын ичинде ал жыл сайын ооруканага түшүп калчу. Же күзүндө же жазында оорунун күчөшү башталчу. Обострение происходило либо весной, либо осенью, иногда и весной, и осенью. Айрым учурларда жылына 2 жолу күзүндө да жазында да ооруканага жатчы. Он попадал в больницу. Дарыгерлер жыл сайын анын бутун кесип, Ногу доставали, доходили до этой кости, скрывали эту кость, вычищали все те жабыркаган сөөгүнөн ийриң алып, кайра дары салышчы. лекарства, и все это снова закрывали. Атам бир бутуна аксап калган. Я сколько помню себя в детстве, Аны да жыл сайын ооруканага барып в больнице. көрүп кетчим. И после того, как происходило восстановление после очередной операции, мой отец был хромоногим человеком. Он хромал всегда на одну ногу. И нога Буту мезгил менен ооруп калчу. Оорунун жүрүшү бүтпөс болгон. возвращающимся. Знаете, что самое интересное, когда у тебя Ушундай ооруларга туш келгенде баардык дарыгерлерди кыдыра баштайсың. Болгон салттуу эмес айыктыруу жолдорун колдоно баштайсың. все возможные нетрадиционные методы исцеления. Атам гипнозчуга да, элдик методдор менен дарыланганга аракет кылган шамандарга да барган. Которые пытались какими-то так называемыми народными способами или народными средствами помочь ему с его заболеванием. Он пытался заниматься Ал өзүн өзү дарылоо курстарын да өтүп көргөн. Туура дем алуу, кайсыл бир көнүгүүлөрдү жасап да көргөн.
Бирок бутундагы ооруну токтотуу мүмкүн эмес болгон. В один прекрасный момент этот Бир күнү процесс оорунун начал күчөшү снова. кайрадан башталды. И Буга чейин акыркы операцияны жасоо алдында дарыгерлер атама: это была последняя фактически операция в его жизни. "Билесиңби, Виктор, сенин бутуңдагы сөөктөн эч нерсе деле калбай калды. Остеомиелит аны жеп койду. Остеомиелит сожрал эту кость. И Кийинки операция эч жардам деле бербейт. мы тебе можем Бутуңду сказать, ампутация она кылганга тебе туура вообще келет" ничего не деп даст. айтышкан. Единственное, что мы понимаем, что тебе придется только ампутировать ногу. И вот Ошентип 92-жылы оорусу кайрадан процесс күчөдү. вернулся, 92 год. Процесс воспаления, он начался снова, обострение началось снова. А к Ошол тому мезгилде моменту моя мать апам бул жерде уже жазылгандай получила айыктыруучу Кудай свое менен исцеление жолугуп, от Бога. Она оорусунан уже айыгууну встретилась с алган. Богом, про которого здесь написано, что Бог — это тот, который исцеляет вас. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, если Достор, вы эгерде бул будете биздин брать айыктыруу за жөнүндө основу болгон нашего азыркы Господа болжол менен Иисуса 6 сабактан Христа, турган примерно курсубуздун 6 коюп уроков, уксаңар, я предполагаю, сейчас я предполагаю, но может быть мы немножечко продлим, может быть сократим этот курс, но примерно 6 уроков. Если ты будешь внимательно слушать, жана принимать Кудайдын всё, что я сөзүнөн буду алынган говорить, менин Слово айткандарымды Божье, кабыл будешь алсаңар, видеть, как в твоей жашооңорго жизни кереметтерди придет жасаган Бог, Кудай который келет. делает чудеса, который Ал не ушул жерде остановился жазылгандай, ни грамма өзүн с того айыктыруучу Кудай самого деп момента, когда атагандан он бери эч сказал, что токтогон жок. он исцеляющий вас. Так вот, мать Апам ушул Кудайды встретилась с Богом, жолуктуруп, она ушул Кудай проповедовала жөнүндө этого айткан. Бога моему отцу. И отец всегда говорил Атам одни и болсо те же апама: слова. "Сен Он ишене бер, говорил: жыйыныңа бара бер. ходи в свою церковь, но Мен я болсо буду өзүм жить так, как каалагандай я жашайм. хочу жить". Мага И эч кандай мне Исанын был кереги Иисус жок не деп нужен. айтчу. И вот Ошентип, очередной атамдын оорусу раз, кайра күч когда алганда, произошло это апам ага аны обострение, айыктыра алчу мать жана снова айыктыргысы стала ему келген Кудай говорить жөнүндө о дагы айта баштады. Боге, который способен исцелить, о Боге, который хочет исцелять. И человек в безвыходной ситуации. Атам болсо буту шишиген. И он понимает, что за этим стоят большие процессы. Дарыгерлердин ампутация тууралуу сөздөрү эсинде болгон үмүтсүздүк абалда болчу. Өзүнүн чыгуу жолдору жок экенин түшүнүп турган абалы болчу. Анан атам жыйынга жана ал жердеги христиандарга келди. Чогулуштун аягында ал жашоосуна Ыйсаны кабыл алды. Ошол кечеде атама ишенгендер келип сыйынышты. Эң кызыктуусу, ошол күнү атам үйгө өзүнүн буттары менен басып келди. Ал өзү айтып бергендей, жеңилдик сезип, ичинде айыктыруу процесстери жүрө баштаганын түшүнгөнүн айтып берди. Бутум бир жеңилдик алды деп айтып берди. Она получила какое-то облегчение, но до конца он не имел исцеления в тот вечер. Бирок, ошол кече ал толугу менен айыгуу алган эмес. Эртеси күнү бардыгы дагы күчөп кайтып келген. Ал жада калса бутуна тура албай калган. Бирок биз сүйлөшкөндөй, оору да, айыгуу да биздин аң сезимибизден, эсибизде. Бирок биз сүйлөшкөндөй, оору да, айыгуу да биздин аң сезимибизде, эсибизде. Атама дароо эле эсинде душман. Мына, сен кечээ эле куткарууну жана айыктыруучу Кудайды кабыл албадың беле? Бүгүн болсо сен мурункудан да жаман абалга түштүң. Мындан кийин атамдын аң сезиминде айыгуу үчүн бир нече күн согуш жүрүп келди. Несколько дней войны, за которыми, знаете, происходили процессы фактически разрушительные внутри его тела. Ал кайрадан бутунун оорусу күчөп келгенин сезип жатты. Моя нога все больше и больше распухала. Температурасы 40 градуска чейин көтөрүлүп, Ближе к 40 градусам. бардыгы мурункудан да жаман болуп жатканын түшүндү. Все стало только хуже. Ыйлап Кудай алдында жатып алып, алы жеткендей сыйынып атты. Как он мог, и он просто плакал, он лежал перед Богом, и он молился к Богу, которому был его вопль. Он кричал: Кудай, Бог, эгер сен бар болсоң, это была самая, наверное, отчаянная Кудай, молитва. Он говорит: эгер сен бар болсоң, менин аялымдын оорусу менен керемет кылгандай, мага да керемет кыл. Мени айыктыр деп айласыз сыйынып жатты. Ошентип төшөктө жатып сыйынып аткан маалда
ал ичинен Кудайдан болгон сөздөрдү уккан. Голос был совершенно естественный внутри его сердца. Ал жөнөкөй сөздөр болгон: тур жана бас. Мен Иса Машаяк сени айыктырдым. Атамдын ээси болсо, кандайча тур жана бас. Сол бутумда эч нерсе калган деле жок. Бутума таянсам ал сынып, мен кулап түшөм, деп өзү менен сүйлөшүп атты. Бирок ичиндеги үн тур жана бас, анткени мен сени айыктырган Иса Машаякмын, деп уланта берди. Он сам с собой разговаривал, но этот голос продолжал ему говорить: встань. Тур жана бас. Мен Иса Машаяк сени айыктырдым. Бул ойлор өзүн сойлогон курттай сезген адамдын ан сезиминде болгон. Атам айткандай, ал дааратканага барып келүүсү үчүн бутун курттай кылып сойлотуп, сүйрөп кыйналчу. Червяк, я полз до туалета. Я не мог ходить, потому что я волочил эту ногу и Катуу ооруганын бутунан башка эч нерсени ойлобой калган. вообще ни о чем думать, кроме как о своей болезни. Ошол күнү ал Иса Машаяктын өзүнүн айткан сөздөрүн укту. Которые были сказаны самим Господом Иисусом Христом. Еврейлер 13-бөлүмдө айтылгандай, биз ишенген Иса Машаяк өзгөрбөс. Ал 2000 жыл мурда адамдарды кандай айыктырса, бүгүн да ошол кереметтерди ага кайрылган адамдарга жасап келет. Так он продолжает делать это сегодня, так он продолжает это делать с теми людьми, которые обращаются к нему. Бүгүнкү күндө 90-жылдары жандануу болгон, ошондо Кудай айыктырчу, азыр болсо кереметтер азайды, айыктыруулар азайды деген адамдар бар. Стало меньше. А вот сегодня исцелений стало меньше. Знаете, я Эмнеге 90-жылдарда кереметтер азыркыга караганда көрүнүктүү, көбүрөөк болгон деп ойлонгонумда мындай чечимге келем. Может быть, в 90-е годы мы видели более яркие исцеления, мы видели их больше. Почему? Может быть, ты задаешься таким же вопросом. И знаете, всегда один и тот же ответ крутится в моей голове. Азыр медицина өнүккөн. И Элдердин медицинага кайрылуу даражасы көтөрүлгөн. Медицина таянуунун даражасы өскөн. 90-жылдарда Советтер Союзу куруп кеткен медицина эң төмөн даражада болгон. Адамдарга жардам бере албаган, талкаланган медицина болгон. Адамдар Кудайга кайрылышкан, жүрөктөрү айыктыра алчу Кудайга багытталган. их сердца, они были направлены к тому, Бүгүн жашообузда организмди көйгөй чыгаруу менен кимге кайрылуубузду билебиз. любая проблема в нашем организме, мы сразу знаем, к каким специалистам нам обратиться. Мы знаем сразу, какое лекарство. Дароо кайсы дарыны ичүүнү, кайсы медициналык жайга баруубузду билебиз. Медицинское учреждение нам идти. Бүгүн бизге колун сунуп жардам бергиси келген айыктыруучу Кудайга караганда, биз медицинага көбүрөөк таянабыз. Того целителя, который продолжает протягивать руки с исцеляющим сердцем, с желанием исцелять людей. Я хочу прочитать одно место Писания. Бир аялдын окуясы чагылдырылган жазууларга кайрылып көрөлү. Марк 5:25-26. Ошол тополоңдун ичинде 12 жыл бою ичинен кан акканы токтобой ооруган бир аял бар эле. Ал көп дарыгерлерге барып, алардан шыпа таба албай, кыйналып, колунда болгон нерсенин баарын сарптап бүтсө да, ден соолугу түзүк болбой эле кайра начарлап бараткан. Напротив, ей становилось все хуже. Бул биз Кудайга келгенибиздин шарты. Мы приходим к Богу. Баарына кайрылып бүтүп, Кудайдан башка эч ким жардам бере албастыгын түшүнгөндө, айыктыруучу Иса Теңир балким сенин жалгыз үмүтүң болуп калганда, Понимаешь, что единственная надежда, которая у тебя осталась, это Иисус Христос, исцеляющий людей. бул айыктыруучу күчтүн жашообузга келүүсүнүн шарты болот. Зачастую исцеление начинает врываться в нашу жизнь. Библияда жазылгандай, ал аял Иса тууралуу уккан, ошол үчүн анын артынан келген. Сзади к нему. Мен бүгүн сени дагы деле айыктырып келе жаткан Иса тууралуу угууңду каалайм. Менин да атам ошентип биринчи жолу Иса тууралуу угуп, жыйынга келген. Попал на собрание. Он Ал Иса аны айыктыргысы келгенин угуп, аны менен бөлмөсүндө кыйналып жаткан жеринен жолуккан. в своей комнате, в которой он страдал. Эмне болгонун билесиңерби? 92-жыл болчу. Ал башында Кудай менен тартышып, жүрөгүндө айыгуу мүмкүн эмесин далилдеп баштаган. Анткени сөөгүнөн эч нерсе калган эмес. Потому что там уже от кости ничего не осталось. Бирок ал үн тур жана бас деп туруктуу айта берген. 15 мүнөттөн кийин же кыска убакыттын ичинде жүрөгүндөгү Кудайдын үнүнө баш ийип,
биринчи дубалга таянып, жай басып, андан кийин сол бутуна таянганда оорунун кеткенин түшүнүп, ошол замат бутунан шишип кетип атканын сезген. И пошел очень медленно. Потом он начал пытаться наступать на эту левую ногу и понял, что боль ушла. Он стал понимать, что прямо сейчас на его глазах спадает опухоль. И Кыска мөөнөттөн кийин эле бөлмөсүнөн чуркап, жыйында ишенгендер менен ырдаган ырларды эстеп, колун асманга көтөрүп кыйкырып, Кудайды айыкканы үчүн даңктап баштады. он начал как мог кричать эти песни в небеса, поднимать руки и благодарить Бога за свое исцеление. 92-жылдан бери көп жылдар өттү. Ошол 28 жылдын ичинде ага бир да жолу оорусу кайтып келген жок. 28 лет. За эти 28 лет он больше никогда не возвращался к своей болезни. Аны менен болгон бул керемет мен үчүн чоң күбөлүк болду. Стало для меня свидетельством того, что Иисус Христос, в которого уверовали мои родители, моя мать, Менин ата-энем кабыл алган Иса Теңир, бул бүгүнкү күндө да ооруларды айыктырып келе жаткан Иса. больных людей. Мен жаңы Исага келгенимде, баардыгы Исаны куткаруучу, бошотуучу, каржылоо көрсөтүүчү дешсе дагы, бирок ал Иса айыктыра албаучу Кудай деп айтышса, мен ал адамдарга ишенбейт болчумун. Иисус не может исцелять, я бы не верил этим людям, потому что Иисус, Мен кабыл алган Иса менин ата-энемди айыктырган, кереметтерди жасаган Иса болчу. родители, это был Иисус, который совершал чудеса. Өзүмдүн айыгуумду кабыл алуу мага абдан жеңил болгон. Анткени башынан эле мен кабыл алып жаткан Кудай айыктыруучу, колунан укмуш нерселер келген Кудай экенин билгем. Принимая сегодня в свою жизнь, это Иисус, исцелитель, это Иисус, который может делать невероятное. Бир нече аяттарга көңүл буралы. Которые говорят об Иисусе Христе или о том Господе, в которого мы уверовали, о библейском Господе, не о том Господе, которого малюет религия, не о том Господе, которого навязывает религия другим людям, о Господе, который якобы ничего не может, о Господе, который якобы насылает... Бул аяттарда дин таңгалаган, колунан эч нерсе келбегендей, ооруларды жөнөтүүчү Кудай тууралуу эмес, Библиядагы окуяларды айтууңду жана көрүүңдү каалайм. Матай 9:35. Иса көптөгөн шаар кыштактарды кыдырып, Иисус ходил по всем городам и селениям. бүгүн ал Россиянын, Азиянын, Африканын шаарларында, Городам Азии, по городам аны күткөн башка баардык шаарларда жүрөт. по всем тем Алардагы синагогаларда таалим берип, падышачылыктын жакшы кабарын жарыялап, адамдарды ар кандай оору сыркоолорунан айыктырып жүрдү. Бул жерде таң калыштуу сөз турат. Баардык. Иса ооруларды бөлбөйт. болезней, Мурун бүтүүдөн Иса айыктырат, которые Иисус исцеляет. сарыктан болсо айыктыра албайт. Болезнь, с которой Иисус не может справиться. Мунун баары жалган. Баардык оорулардан айыктыруучу. Исцелитель от всех болезней. Сенин денеңде кандай оору болбосун, Иса сени айыктыруучуң. Ал дарыгерлердин күчү жетпеген ооруларды сен өзүңөн өзүң түңүлгөн учурда да айыктыра алат. Над которым, может быть, сегодня или о котором тебе врачи сказали, что ты умрешь от него, и ты, может быть, сам уже на себе поставил крест. Может быть, это ВИЧ. Сени кыйнаган ВИЧ, сарык, жүрөк оорулар, өпкө оорулар же ар башка оору болбосун, Другое, алар Иса айыктыра алган оорулардын катарына кирет. входит в эту категорию всех болезней, от которых Иисус способен исцелить тебя. Дагы бир аят. Матай 12:15. 15 глава, 15 стих. Анын аркасынан көп эл ээрчип, Иса алардын баарын айыктырды. Всех Исанын каалоосу бүгүн баардык адамдарды айыктыруу. Бир жолу Исага бир адам келип, мындай сонун сөздөрдү айтат. Эгер кааласаң мени айыктыр. Бул суроо эмес. Кудай мени айыктыргысы келеби деген уруксаат менен байланыштуу ойлор болчу. можешь менять. Бул жерде Библия бизге ага келгендин баардыгын айыктыргысы келгени тууралуу так жана даана айтып жатат. Мыслями, а хочет ли Бог, чтобы я был исцелен? И здесь Библия нам очень четко и очень конкретно говорит, что Бог хочет, чтобы все были исцелены, приходящие к Нему. Балким, дин сенин ойлоруңда Кудай үгүттөөчүлөрдү, адил адамдарды, өзгөчө ага жаккан адамдарды гана айыктырат деген чептерди курган, бирок бул жалганды талкалагым келет. Или особо праведных
людей, которые особо сильно угодили ему. Я хочу разрушить внутри твоей головы эту ложь. Кудай ага келгендин баарын айыктырат. Еще одно место Писания. Матай Матфея 14:14. 14 глава 14 стих. Иса кайыктан чыкканда көптөгөн элди көрүп, аларга боору уруп, ооруларын айыктырды. Исцелил тех, кто был болен. Бул көпчүлүктө оорукчандардын баары өзүнүн айыгуусун алышты. Получили свое исцеление. Бул окуя Матай 14:34-36да уланат. Алар көлдүн аркы бетинен сүзүп өтүп, Генесарет жерине жетишти. В Генесарете Жергиликтүү эл Исаны таанышып, бүткүл аймакка кабар таратып, ходили по всей округе. анын алдына бардык оорулууларды алып келишти. Всех больных. И Анан Исадан алар жок дегенде кийимиңиздин этегинен колун тийгизсе болобу деп суранып жатышты. Ал эми колун тийгизгендердин баары куландан соо болуп айыгып кетип жатышты. Дагы бир аят. Лука 6:17-19. Иса шакирттери менен тоодон түз жерге түшүп келди. Анын жанына көптөгөн шакирттери жана бүткүл Иудеядан, Иерусалимден, деңиз жээгинде жайгашкан Тир менен Сидон аймактарынан келген көп эл чогулду. Алар Исанын сөзүн угуп, ооруларынан айыгуу үчүн келишкен эле. приходи сегодня к Иисусу, чтобы исцеляться от болезней. Он продолжает быть целителем, и Он ждет людей, которые нуждаются в Нем. И здесь написано, Кара күчтөргө байланып, кыйналгандар да сакайып кетип жатышты. Элдин баары Исага колун тийгизүүгө аракеттенип жатышты. Анткени андан чыккан кудуреттүү күчтөн баары айыгып жатты. которая всех исцеляла. Когда ты понимаешь, что Бог всемогущий, Он может исцелить любую твою болезнь. Когда ты понимаешь, что огромное желание Иисуса исцелять всех приходящих к Нему, тебе очень легко будет Ооруңан айыгуу үчүн бүгүн Исага кел. Ал дагы деле айыктыруучу болуп келет жана ал ага муктаж болгондорду күтөт. Моя школа исцеления или наша школа исцеления о том, что Иисус продолжает быть целителем. Иисус продолжает любить тебя, и Он хочет исцелять тебя. И Сен Кудайдын кудуреттүүлүгүн түшүнгөндө жана сенин болгон ооруларыңды айыктыра аларын жана Исага келгендердин баарын айыктыргысы келгенин түшүнгөндө, о тебе. ага сенин денеңди кыйнап жаткан ооруларыңды бергенде жеңил болот. Пришел к Иисусу Христу. Мен Исага келгенде 2 өнөкөт оорум бар болчу. Анда 18 жашта болчумун. Азыр 44 жаштамын. Ал оорулар менде таптакыр жок. Вообще. Бүгүн өзүмдү 18 жашыма караганда жакшыраак сеземин. Эмнеге? Анткени Иса баардык ооруларды айыктырат. Чем в 18-летнем возрасте. Почему? Потому что Иисус Мен силерге айта алам. всякую болезнь в моем теле. Айыгуу алуу үчүн эч нерсе жасоонун кереги жок. Ничего не требуется с твоей стороны. Болгону сен ал менен макул болушуң керек. Сенин ооруң өлүмгө алып келе турган өзгөчө оору экенин жана шайтан сага илип койгон диний ойлоруңдан арыл. И ты вместе с ней уйдешь во гроб. И Сен жөнүндө бул адам миллиондун бири болгон оору менен бул же тигил шаардагы жалгыз ооруган адам деп айтышат. был единственный в этом городе, или это был единственный в том городе. Иса бул ооруну айыктыргысы келет, айыктыра алат жана айыктырып келээрим менен макул бол. Может, Иисус будет исцелять. Все в нашей голове. Бүгүнкү сабактын урааны боло турчу аятка кайрылгым келет. Стало девизом сегодняшнего урока. Еврейлерге 13:8. Иса Машаяк эч качан өзгөрбөйт. Ал кечээ да, бүгүн да, түбөлүккө да ошол эле бойдон. Биз жаңы эле окуган Иса менин ата-энемдин жашоосуна кереметтерди жасаган Иса. В жизни моих родителей, в моей собственной жизни. Ушул эле Иса бүгүн да сенин жашооңдо бар жана эч өзгөрбөс. И Библия говорит, Он тот же вчера, сегодня и вовеки. 13 глава послания евреям, 8 стих. Это те самые слова, с которых я хочу начать нашу школу исцеления. И я тебе обещаю, Сен ыйык жазууда жазылган сөздөрдү көрүп, аларды кабыл алып, жазылганды аткарсаң, денеңди кыйнап жаткан баардык ооруларды жеңесиң. Мен кайрадан жүрөгүңдө Он живет в твоем теле. И любая болезнь, которая мучила тебя до сегодняшнего дня, она будет побеждена внутри твоего тела. И снова Мен кайрадан жүрөгүндө
Эсинде, Кудай эмес, медицинага таянган адамдарга кайрылгым келет. Внутри своей головы вы уповаете больше на медицину. Мен медицинага каршы эмесмин. Но я за то, чтобы Бирок, если сен бүгүн Исаны куткаруучу катары кабыл алган болсоң, я за то, чтобы ты принял его как аны айыктыруучу катары да кабыл алууңду каалайм. я хочу просто Айыгуу менен байланыштуу көптөгөн окуяларымдын бирин кыскача айтып бергим келет. одна из историй моего исцеления. Однажды я ехал за рулем, и это была Шаарлар арасында трассада айдап бара жатып, видел знаки, көптөгөн жол белгилерин көрүп жаттым. Белгинин тоголок экенин түшүнүп, бирок ичинде тартылган көрө албай жаттым. отобразил в своей голове. Айдап бара жатып, белгилерди ыкылас көрө албай жатканымды байкадым. Внутри этого знака оно расплывалось у меня в моих глазах. Я стал понимать, что я еду, но не могу сконцентрировать свое зрение. Я не могу сфокусироваться на этом знаке. Он плывет. Это было что-то уникальное для меня. До этого я никогда Бул не убакытка жал. чейин көзүм курч болчу. Эч качан ыңгайсыздык сезген эмес элем. Бул ыңгайсыздык улана берди. Башында чарчоо менен байланыштырдым. Бирок кайра кайталанган улам тынчсызданып баштадым. Снова стало повторяться. Это стало тревожить, это стало тревожить меня. Мен көз дарыгерге кайрылдым. Алар аппарат менен көзүмдү текшерип, Дно, аппарат, все подключили. Они сказали, эч нерсе эмес. 30-35 жаштан ашкан адамдарда көздүн эти чарчап, ийкемдүүлүк азаят. Бул астигматизм. глазные, они устают уже от жизни, и они перестают гнуть наш хрусталик, который с годами становится более деревянным, скажем так. И он уже не гнется так, как раньше в юности. И они говорят, у вас просто астигматизм. Это очень Бул оору оңой дарыланат. Сизге рецепт жазып беребиз. сейчас. Жакшынакай көз айнек сатып аласыз дешти. На основании этого рецепта купите себе красивые очки. И я согласился. Мен алар менен макул болдум. Айланамда миллиондогон адамдар көз айнек менен жүрүшөт. Жашым дагы 35-тен ашты. Көздөрүм дагы карыды деп ойлодум. Мен бул убакытка чейин сыйынуу жана көздөрүмдүн айыгуусун жарыялоо жөнүндө ойлонгон эмесмин. Мен өзүмдү көз айнек тагынган жакшынакай адамдардын катарына киргиздим. Мен рецепт менен оптика көз айнек тандаганы кирдим. Билесиңерби, көз айнек тандап жатып, знаете, одна вещь меня потрясла. Когда я выбрал подходящую для себя оправу, я спросил, сколько денег она стоит. На тот момент это была баснословная сумма. 12-14 миң рубль деген баасын укканда чалкаман кеттим. Ал убакытта $400 барабар болгон чоң сумма эле. $400 көз айнектен башка деле коротконго көп нерселер бар. Ойлорум да, о Кудай, мен эмне азыр $400 көзүмдүн айыгуусуна беришим керекпи деп жактырбай баштадым. Кимдир бирөө бул сенин саранчылыгың дейтир. Мейли ошондой болсун, бирок мен ал оптикадан чыгып рецептти алысыраак бардачокко салдым да. Кудай, мен билем, сен барсың жана баардык ооруларды айыктырасың. Мен азыр көздөрүмдү айыгуусуна муктажмын. $400 коротуп көз айнек тагынгым келбейт дедим. Бул нерсе мага мотивация берди. Ошол күндөн тарта мен күн сайын көздөрүм Исанын жараттары менен айыкканын жарыялап, көздүн эттери, хрусталиги өз калыбына келүүсүн буйрук берип баштадым. Бир сонун күнүн ошол эле жол менен бара жатып, ошол эле жол белгилерин көрүп, көзүмдүн көрүүсү өз калыбына келгенин түшүнүп, баягы өзүнүн айыгуусун алган адамдай, "О Иса, рахмат сага, бул сенин кереметиң" деп кыйкыра баштадым. Бул окуя менин жашоомдогу Исанын көптөгөн кереметтеринин бири. Сага айткым келет, эгерде сен оору менен күрөшүп жаткан болсоң, макул болбо. Эгерде бүгүн ишенимде турсаң, уланта бер.
Эгерде бүгүн айыгууну издеп жаткан болсоң, Иса жөнүндө оку, Исаны кара, ал дагы деле айыктырып келет. Жолукканга чейин.